урматтуу Кыргыз элин жана бир туугандарым. Мен ушу Анарбай Аяна деген кызым ушу 9,5 жашарынан бери катуу судурук менен ооруп ордуна тура албай жатып калып, быйыл ошо Бишкекке бир барып Азамат Байматовго жолугуп, Азамат Байматов абдан жакшы элге кайрылуу жасап, абдан жакшы жардамы жакшы тийип, частный врачтарга көрсөтүп, эми түзүк болуп ордуна туруп басып калганда ошо кыштын күнү сентябрдан бери дарлатып, акыркы күндөрү декабрдын 10-нан Азамат Байматов өзү бир квартира алып, сынмайды айтып, ошол жерге кичине дарлатып кетиң деп неме кылган жеринен мен ошо январдын 10-дорунда Бишкектен кайтып келе беришиме туура келди. Бишкекте эле частный врачтарда дарлантырып, Бишкекте январдын 10-дорунда келдим, өзүмдүн ооруганыма байланыштуу. Ошо кызым ошолордун жардамы, сиздердин жардамыңыздар менен жакшы болуп, эми жакшы болуп кеткан жеринде мен өзүм ушу гепатит ооруга чалдыгып калыпмын. Өзүм температура болуп, Бишкекте жүрүп ооруп температурам түшпөй, кайра Ошко келе берди. Оштон келсек, бүт анализдерин тапшырсам, гепатит ооруга чалдыгып калыпсыз, эже алдын алсак болот, буну ар 6 айда лечение алып турушуңуз керек. Дейт. Муна бүт немелерим ошо Ошко келип түшүп анализдерин полный тапшырткан бир эмес, ошо бир айдын ичинде бир эмес 2 жолу жаттым, температурам түшпөй. Экинчи жолу жатышым ушул бир айдын ичинде. Анан бүгүн дагы ошо Азамат менен сүйлөшүп, Азаматка айттым эле, ошо кызым дагы ооруп атыптыр, апамдаркында лечениясы лечение жок дегенде психобластнойго лечениясын алдыртыш керек эле, лечениясынан алдыртатпай. Ошол мен өзүм ооруганга байланыштуу, кызым дагы апамдаркында ооруп атат экен. Апамдын өзү да ооруп, бир эжем бар, апамдын колунда үкам өтүп кеткен. Олор дагы ошо карашабай эптеп неме кылышат. Мен өзүм эптей албай ушинтип больницада жатам, гепатит боюнча. Ушу экинчи жолу жатышым. Сиздерден дагы өтө суранып кетип элем, кичине ошо кызыма лечениясына кичине жардам беришиңиздерди суранып кетип элем. Өзүм да ушинтип ар 6 айда лечение алып тур дейт. Башта иштейт элем садикте, жакындан бери садиктен чыгып кеттим иштен, иштей албай калдым, ошо ушинтип садикте иштей албай, кызым больницага апарып келип жүрүп, ушинтип суукта жүрүп, өзүм да ооруп гепатит ооруга чалдыгып калыпмын. Больницада жатам, сиздерден сураныч, кичине жардам берип колдоп коюшуңуздарды сурап, мына ошо бүт УЗИнин немелери, УЗИнин анализдери, мына неме кандыкы да ошо боор боюнча деп чыгып атат, баардык анализдер начар чыгып, ошо анализдердин начар, ошо баардыгы эле гепатиттен деп атат. Ошо алдын алып дарлансаңыз болот, ошо күчөтпөстөн ошо ар 6 айда лечение алып турсаңыз жакшы болуп кетесиз деп атат. Ошо больницада жатам мен, кызым да оорутат, бир жагынан өзүм да оорутам. Сиздерден суранып кетип элем, кичине жардам беришиңиздерди. Рахмат, ушу бир туугандар, сиздердин колдооңуздар менен жүрөм. Азаматтын колдоосу менен, сиздердин колдооңуздар менен жүрөм. Рахмат сиздерге.